Бишкекте жоон топ адам милиция кызматкерлери менен журналистке кол көтөрдү. Кайгол милициясы жүргүзгөн түнкү рейд учурунда 2 жол сакчысы менен камерага тартып жүргөн журналист эреже бузган унаанын артынан кубалап барып, ур-токмокко кабылышкан. Тирешүүнүн аягы эскертүү үчүн атылган ок атуудан кийин гана токтогон. Бейбаштык окуясынын чоо жайы туурасында кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаевдин сюжети. Бош колдо бирден көрдү, сен ыртасың, туурабы? Окуя 11 мартка караган түнү катталган. Катуу ылдамдык менен келе жаткан унаа тосулганда аны мас айдоочу башкарып жүргөнү аныкталган. Милиция чара көрүүгө аракет кылганда айдоочу баш ийбей каршылык көрсөтөт. Ошол маалда коңшу үйлөрдөн бир нече адам жабыла келип, милиционерлерди тепкиге алышкан. Арачыга 6 таяк дегендей өз ишин аткарып жаткан журналист дагы четте калган жок. Ээн баштын бирөө ага дагы асылды. Ээн баштардын жоругун камерага түшүрүүгө жан үрөгөн кабарчыны бир адам тактай менен башка чапкан. Бейбаштык көрүнүштүн аягы эмне менен аяктамак белгисиз. Кол салгандар эскертүү огу асманга карай атылганда гана эсине келип качып жөнөшкөн. Ыкчам аракеттин негизинде 2 жаран кармалып милицияга камалган. Бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, иши сотко өткөн. Бул берене боюнча мыйзамга моюн сунбаган адамдар 5 жылга чейин эркинен ажыратылмак. Бирок сот аларды 2 күнгө жеткирбей эркиндикке чыгарган. Биз 2 күнгө шектүү адам катары кармап, кечээ буларга официалдуу түрдө айыбы угузулуп, баш коргоо чарасы ушул тергөө бүткөнгө чейин 2 айга камак алуу түрү тандалган болчу, но тилекке каршы биздин сот аркылуу бул биздин өтүнүшүбүз четке кагып туруп, ушул үй камагына чыгарылды. Кызмат учурунда рейдке чыккан топ денелеринен жаракат алышкан. Мына мени көзгө урушту, мына аяк көзү 2 көзүмдөн көгөрүп турат. Мунун жакалары бүт айрылып, муунтуп мынакей. Муунткан кызыл ала болуп турат. Көрүп тартып болом муну. Мына муунткандар көрбөсөң. Погон айрылды. Погондорун айрылды муну. Больницага барганда рентгенге түштүм. Анан ошо баш сөөктөрдөн башыман сотрясение алып турмун. Ошо мээ чайкалып, анан көзүм да ошол учурда көгөрүп, анан ошо боор туштар дагы азыркы учурда ооруп жатат. Баш сөөк сынбаганы менен бирок баш мээ катуу чайкалыптыр. Мурда милиция формасын кийген адамды көргөн адам жазганчу. Азыр жада калса кийимине асылып, жакалаша кеткен көрүнүштөр арбын. Милиция кызматы асманга ок чыгаруу соңку кезде көп катталып жатканын билдирет. Бизде эми акыркы мезгилдерде өзүңөргө байкалгандай коом өзгөрүп атат. Башка ошондуктан мындай каршылык көрсөткөн кездер аябай эле көп болуп атат. Мындай учурлар акыркы мезгилдерде көп эле катталат. Ушул асманга ок атып токтоткон учурлар бизде бар. Учурда камактан чыгып кеткен 2 адамдан тышкары дагы 2 бейбаш издөөдө. Бул ачыкка чыккан көрүнүштүн бири десек болот. Тартип же эреже бузуп, милицияны тоготпой, моюн толгогон учурлар дээрлик күн сайын катталат. Уланбек Дыйканбаев, Турабыкеев, Коомдук 1 канал.